لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Бардык нерсенин башталышы болгону сыяктуу эле аягы да бар. Ошентип пайгамбарыбыздын нурлуу шаарынан кетүүнү каалабасак да, тартипке ылайыктуу сапарыбыз карып, берекелүү Мадина шаарынан умра милдетин аткаруу ниетинде Мекке шаарына жол жүрүүчү учур да келип жетти. Зыяратчылар жүктөрүбүздү камданып автобуска олтурдук да Меккени көздөй жол тарттык. Көп убакыт өтпөй эле Медина шаарындагы биз убактылуу жашаган жерден болжол менен 11 чакырым алыстыкта жайгашкан Зулхулайфа деген жерге келип жеттик. Бул ажылыктын тартиби боюнча микат чеги болуп эсептелет жана ушул жерде ажылык жана умра кылуучу ихрамга кирүүсү зарыл. Ихрамга кирүү үчүн гусул кылууга толук шарттар түзүлүптүр. Бардык зыяратчылар ихрамга киргенден кийин ошол жердеги мечитте 2 рекеттүү намазын окушту. Өзүбүздүн керектүү зыяраттарда аткара турган бардык мүмкүнчүлүктөрүбүздү жасап аткарып, бүгүн Кудай кааласа мына Мекке Мукаррамага жол алган турабыз. Азыр биз ушул биздин кыргызстандыктар Мадинадан 11 километр алыстыкта жайгашкан Зулхулайфа деген микат жеринен ихрам байладык. Ихрам байлап, Кудай кааласа талбияларыбызды айтып, Мекке шаарына көздөп жөнөмөкчүбүз. Кудайым буйрса мына эми ихрам кийгенден кийин ихрамдын ичинде биз ар кандай өзүбүзгө кереги жок сөздөрдөн алыс болобуз. Баягында ихрамга чейин тырмактарыбызды алган болсок, ушул ихрамдын ичинде ал нерселерди албайбыз. Ихрамдын ичинде бир гана биз карасаңыздар, мына ихрам дегенден максат биз бир гана эч кийими жок бул дүйнөгө келгенбиз. Ихрам деген нерсе ошо. Аллахтын астында мына лаббайка, жараткан Аллах, сенин астыңа келдик. Сенин астыңа келдик. Сенин эч бир шеригиң жок. Байлык дагы, мактоо да бир гана сага. Биз сенин астыңа келдик деп бардыгыбыз Кудай Таала ушундай талбияларды айтып, максатыбыз Аллахка, Аллахтын рахматына ээ бололу. Ушул күнгө чейин өтүп кеткен күнөөлөрүбүздү кечирилсин. Келечегибизде иншалла бейиштик бололу деген максатта бардыгыбыз ийилип отурабыз. Ошон үчүн ар бирибиздин ушул умрабызды Аллах Таала кабыл кылсын. Астыбызда келете турган ажылыгыбызды да Аллах Таала эч бир кемчилиги жок. Хажул мабрур болуштун Аллах Таала ар бирибизге насып кылган болсун. Жана ошондой эле бардык Кыргызстандан келген 3600 ажыган бардыгына кырсыктан тышкары болуп, ушул ажыларын, умраларын толугу менен аткарып, кайра үйлөрүнө саламат кетишти Аллах Таала насып кылган болсун. Жана ошондой эле Кыргызстанда көргөн кыргызстандык бир туугандарыбызга дагы ушул быйыл ажылыкка келе албай калгандарга дагы Кудай Таалам эмки жыл насып кылып, деги эле өмүрүнүн аягына чейин хажул мабрур болуп, ушул жака дагы Аллахтын кереметтүү жерлерине келип туруп зияратка келишти. Ар бир кыргызстандыктарга Аллах Таала насып кылган болсун. Мадина шаары менен Мекканын аралыгы 438 километрди түзөт. Жолу жакшы, кенен жана бир беттүү жүрүм. Ихрам байланып чыкканда шартка ылайык ажылык милдетти аткарууга жөнөгөн адам талбия айтууга милдеттүү. Аны баарыбыз автобустун ичинде мынтип айтып жүрдүк. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Жол жүргөндө бир аздан кийин эле жегенге тамак берди. Автобустан эки жакты карасаң адыр-адыр болгон таш тоолорду көрөсүң. Болжол менен жарым жолго жеткенде намаз окуп жана анча-мынча тамактанып алуучу жайда бар экен. Ошол эле жерден автобуска күйүүчү майда куюп алды. Бул жакта күйүүчү майдын баасы бизге салыштырмалуу аябай арзан экен. Бензиндики 40 сомуна 6 сомдун тегерегинде болсо, солярка араң эле 3 сом 70 тыйын экен. Жүрүп олтуруп атагы даңазалуу ислам дүйнөсүнүн борбору эсептелген Мекке шаарына келип жеттик. Бул жакта бизди ажылыктуу уюштуруу тобунун бөлүм башчысы Мухаммад Ажы менен Абдували Таксыр тосуп алды. Алар зыяратчылар келгенге чейин эле мейманкаларды даярдап турушуптур. Чынын айтканда, биз убактылуу жашай турган мейманканалар Орто Азиядан келгендерге бекер берилет экен. Бул жактагы гостиницаларыбыз бекер, эмне үчүн бекер экендигине мына ушул эле гостиницалардын маңдайында жазылып турат. Якуббек деген, андан ары Ал-Бухари деп туруп, Абдушакур, мына ушул аталарыбыз бир замандарда ушул жакта жашап калып, ушул өзүнүн келечекки муундарына бул Кыргызстандан, ушул Орто Азиядан, Түркистандан келе турган хажылардын ушул жатак жай болуп калсын деп туруп, ушулар жатак жай жасап кеткен экендер да. Эми бул канча жылдардын аралыгында жасалган,
ошондон бери биздин мусулмандар Орто Азиядан келгендер пайдаланып бул жерде жатып жүрөттөр. Мейманканада шарттар жакшы эле түзүлүптүр. Ар бир бөлмөгө 3төн 4төн жайгаштырылган. Келгендердин арасынан жашоо шарттары тууралуу төмөнкүлөрдү айтып беришти. Шарттары жакшы экен, ошо зыярат кылганга да шарттар баардыгы бар. Ошол эми баарыңар жакшы тургула, кыргызстандык мусулмандар. Ушул жерге келген баардык ушу Азияга келүүчүлөрүбүз ушу сонун бир жакшы жайга жайгаштык. Жаткан жатаканабыз, условиясы баары толук жакшы экен. Жатаканабыз жакшы, 3 маал тамагын берет. Ар бир барып келген зыяратыбызга, жолубузга баары эмне кааласак баары бир таксиге түссөк, таксиге жөө барсак жөө. Иши кылып өзүбүздүн зыяратыбызды, ажылыгыбызды Алла Таалам кабыл кылсын. Ушу кыргыз элине жакшылыктарды, элибиз, жерибизге береке берсин, элибизге жакшылык берсин, ынтымак берсин. Эли журтубузга тынччылык болсун, Кудайдан тилеп атабыз. Ошо тилегибизди кабыл кылсын. Урматтуу кыргыз эли, мынакей биз ушу Алланын ыйык жерине келип, Алла Тааланын коногу катары ыйык жеринде болуп атабыз. Бул жердеги ажыкелердин баарынын ниетинде чыгып атканда, келгенде дагы ушу кыргыз элим дагы бир башка элдерден калбай, ыймандуу, ырыстуу болуп, Алла Тааланын бир берими түшкөн эл болсо экен деп тилек кылдык элек. Мына бул жерден баарыбыз ушул тилекте ниетти кылып, таваф кылып, амалдарды аткаруудабыз. Мына ушуга биз чексиз шүгүр айтабыз Алла Таалага. Аманчылык болсун. Биз биякта жүрөбүз, көрүп атабыз. Биякта мына башка туугандар, мусулман туугандар көчөдө деле жатып атышат. О жактан тамак жасап, неме жап, Кудайга шүгүр. Ага караганда жаткан жерибиз таза, баары бар, төшөк бар, жылуу, кондиционер бар. Мындан артык эмне? Биз бияка ибадат кылганы келдик да, анан бияка биз деген турист болуп келген жокпуз да, туурабы? Элдин арасында ар кандай адамдар болот эмеспи? Анча-мынча мейманкананын шарттарына бир аз болсо да кыжалаттыгын билгизгендер болсо, аларга ажылык жана умра уюштуруу бөлүмүнүн башчысынын жообу мындай. Туура, бул илгертен биздерге ушул вакыф кылынган имараттардын өзгөчөлүгү тиги Мадинадагыдан эмнеге өзгөчөлүгү турат десе, алар жаңы гостиницалар, булар илгертен бери калган вакыф имараттар. Ошон үчүн кээ бирлеринин шарты баягы хажыларыбыз Мадинада көнгөндөй эле чыкпай калгандыгынан кээде наразычылыктар чыгып атат. Бирок кантсе дагы биз бул жердин ыйыктыгын, кантсе дагы бул жерге биз ибадат үчүн келгендигибизди, кантсе дагы сабырдуулукка чакырып атабыз. Мындай жалпысынан караганда эми Мадинадагы шартты бул жерден таба албайбыз, себеби бекердин тузу татыбайт деген сөз бар. Ошон үчүн бул жерде мисалы үчүн деле ушул жерди уюштуруп, ушул жерди вакыфты бизге даярдап берген кишилерге биз чындыгында эле көз каранды катарында карап атабыз. Алар бизге көрсөткөн чөлүк, биз ошол жерде жашашылыкка мындай айтканда мажбурбуз десек да болот. Бирок андай эле мындай айтканда шикаят деп коебуз, арыз кыла турган деңгээлде эле эмес. Эми кээде мындай карап турсаңыз, ушул биздин кээ бир жарандарыбыз ушул арыз кылып, биздин жайыбыз тигиндей эмес экен, биздин жайыбыз мындай эмес экен дейт. Анан ошо Кыргызстандагы жашоосун эле мен мындай элестетип коем да, ушул кишинин турган эле турпатынанчы, ал жакта эле кандай комфорттуулукта жашады эле бул киши, анан бул жактан келип туруп бизден комфорттуулукту сурап атат. Ошон үчүн биз ажыларга түшүндүрүү иштерин көбүрөөк жүргүзүшкө аракет кылып атабыз. Ал эмнеден турат десе, түшүндүрүү иштерибиз айланайын бир туугандар. Бул жака биз болгону 1 айга, эң көбүндө 1 айга келебиз. Анын дагы 10 күнүнү мына Мадинада өткөрүп атабыз. Ал эми 20 күнгө биз бул жерде Аллах субханаху ва таала өзү ваада бергенде 100 миңге эсе соопко, басканыңыз, турганыңыз, ибадатыңыз 100 миңге эсе бир ыйык жер болгондугуна байланыштуу бул жерге сизге сыноо. Ошон үчүн мүмкүнчүлүктүн ушунча сабырдуулукта, амалыңызды көбүрөөк кылышлыкка, гостиницаны болгону сиз эс алганы келгенде гана бир эс ала турган бир жай. 2 саат эс алып алыңыз дагы, калган убактарда мына Масжидил Харамга сиз тияктан жүздөнүп ибадат кылып жүрөсүз. Ал эми бул жерде сиз өзүңүз так үстүнө жашаганда, ошол Масжидил Харамдын тегерегинде болуңуз, намазыңызды окуңуз, ибадатыңызды кылыңыз, тавафыңызды кылыңыз. Бул жакта мейманканаларга жайгашып алгандан соң аткаруу милдети болгон умра амалын жасадык. Алыстан атын уккан, жакындан көрүүнү эңсеп, жанына барып ибадат кылууну самаган, жаратуучу Аллах Тааланын үйү эсептелген Байтуллахка Кудай Таала өзү насип кылып келип калдык. Учурдагы көөдөнгө батпай турган кубанычты айтпай эле коеюн. Байтуллахты жаңы көргөндө сүйүнгөнүңөн ыйлап да жибересиң. Элдин көптүгүнөн тим эле дүйнөдөгү элдин баары ушул жердеби деген ой калат. Тартип боюнча Байтулладагы Каабаны 7 жолу айландык. Бул таваф деп аталат.
ар бир айланууда өзүнүн дубалары бар экен. Келүүчү адам даярданып алса жакшы болчудай. Тавап кылып бүткөндөн соң Кабаны карап дуа кылып, 2 рекет шүгүр намаз окуп, Замзам суусунан ичтик. Андан соң дагы эреже боюнча Сафа жана Марва тоолорунун аралыгында сай кылдык. Башкача айтканда, ары бери 7 жолу жүрдүк. Ошентип умра амалы бүттү жана аягында чач алдыруу болду. Биз болсо анча-мынча кыскартып койсо болот дегеннен ошенттик. Мындан кийинки зыярат амалдары жана ибадаттарды аткаруу үчүн Кыргызстандан келген жарандарыбыздын баарынын маанайлары жакшы. Буйруса кийинки кабарларды сөзсүз тез жеткирип турабыз. Чолпонбай Тургунбай уулу, Асан Саипов, Мекке шаары, Сауд Арабиясы.